ötüp, mınake Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir amaldın paydalarını aytkan. Tuğra amaldın jolunda aytkan. Sodаны qanday kılış gerek? Allah'a jaga turgандай. Dünya ahiretingizge пайдалуу. Жолун айткан. Ошол эле кезде ошондой туура жол менен кылган сооданын пайдасын да айткан. Кандай сооп берилет? Жашоо тиричиликтеги никенин дагы жолун айткан, никенин пайдасын айткан. Daarаттын жолун айткан, жуунгандын, гусулдун, daarаттын, намаздын, орозонун, зекеттин, сапардын, ажылыктын, кыскасы айтканда жашоо тиричиликке байланыштуу ар бир амалдын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туура жолун алып келген Аллахтын тарабынан. Жана ошо туура жолдо сиз аткара турган болсоңуз, ошого кандай бу дүйнөдө береке, кандай бу дүйнөдө жакшылыктар, ахиретте кандай сооптор, кандай даражалар, кандай сыйлыктар берилерин жолун айткан. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам заттын даанышманы. Адам заттын эң билимдүүсү, эң илимдүүсү, эң боорукери, эң тазасы, эң ырайымдуусу, эң акылдуусу, адам заттын эң акылдуусу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн Пайгамбарыбыздын ар бир хадисин укканда жүрөгүбүз менен жүздөнүп, угуп, жашообузга алып келгенге аракет кылышыбыз керек. Мына мусулмандын кыла турган иши. Эркек болсун, аял болсун, чоң болсун, кичине болсун айырмасы жок. Пайгамбарыбыз айттыбы деп. Анткени ал Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн жүрөгүнөн бир нерсени сүйлөбөйт. Ва ма янтиqu анил хава ин хуа илля вахи юха. Аллах Кур'анда айткан, Мухаммад алейхиссалам өзүнүн жүрөгүнөн напси каалоосунан бир да сөз сүйлөбөйт. Эмнени сүйлөсө, Аллахтын тарабынан берилген вахи, кудайлык кабарды сүйлөйт. Ошондуктан туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан хадистерине биздин жүрөгүбүз жүздөнсүн. Жана ушуну уккан кулак эң бактылуу кулактар. Ушуну сүйлөгөн тилдер эң бактылуу тилдер. Ушуга амал кылган адам эң бактылуу инсан. Анткени Пайгамбарыбыз дүйнө ахиретти алдыга коюп туруп, биздин пайдабыз үчүн туугандар Аллахтын тарабынан шарият алып келген. Ушулордун бири мынакей өткөндө дагы сабактагы бул китеп Ал-Матжар Рабих фи савабил амали салих деген китепте пайдалуу соода, жакшы амалдардын сооптору да, пайдалуу соода. Жакшы амалдарды кылайлы. Ошого сизге эмне берилет, ошону билип алыңыз. Биздин сабагыбыздын негизи ушул. Илимден баштадык эле, акырын таараттан баштадык эле, мисвак жана башка деп, Кудай кааласа бүгүн да мынакей дуалардан. Ушу биздин сабагыбызда, демек мынакей китебибиз ушул Ал-Матжар Рабих деген, алхамдулилlah, пайдалуу тижарат, пайдалуу соода эмне деген? Жакшы амалдын соопторунда. Демек биз ар бирибиз тууган дүйнөдө жакшы амалдарды кылайлы. Бири-бирибизге жардам берейли. Бири-бирибизди жакшы амалга үгүттөйлү, даярдайлы, түшүндүрөйлү, айтайлы. Себеп дегенде Алла Тааланын жери бул 1 метр квадраты күнөө үчүн Алла жараткан эмес. Кылмыштуулук үчүн жараткан эмес. Бузукулук үчүн жараткан эмес. Жердин 1 метр квадраты кан төгүү үчүн Алла жараткан эмес. Ошон үчүн Алла биз колубуздан келишинче. Бүткүл ааламда эми адам көп. Ааламда канча деген эме бар. Бирок биздин колубуздан келишинче өзүбүздүн үй бүлөбүздөн баштайлы. Мен үйүмдө күнөө болбосун. Мен ишканамда күнөө болбосун. Мен басып жүргөн жерлерде ошондо күнөө болбосун. Мен тоодо боломбу, сууда боломбу? Айырмасы жок, сапардамынбы, үйдөмүнбү? Ошол жерде күнөө болбосун. Ушул жерден акырындан баштап. Мен чөйрөмө айтам, элиме айтам, досторума айтам, туугандарыма айтам. Чогуу тил билгендерге айтам, кандай болбосун дагы. Мына биздин чоң аманатыбыз туугандар. Бардык пайгамбарлар келген максат аманат ушул эле. Өзүң жакшы амал кыл, жакшылыкка чакыр. Жаманды ташта, жамандыктан элдерди кайтар. Аллага эң жагымдуу амал ушул. Ахирет курула турган.
Адамдын жүзү түбөлүктүү жаркырай турган амал. Шунун бири тугандар мынакей ад-дуа байнал адан вал иқама ла юрад. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, азан менен кооматтын ортосундагы дуа кайтарылбайт деген. Буга ишеним керек. Пайгамбарыбыздын бул хадиси Анас разияллаху анхудан риваят, Абу Дауд деген китепте, Тирмизиде келет, Насаиде келет, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан бардыгында келет ушулар. Ошончо улуу адамдар алып келген, бул жөн эле бирөөнүн чыгармасы эмес, бирөөнүн ушундай бир токумасы эмес, бул сөзчү, бул пайгамбардын хадиси. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат мына. Ад-дуа, дуа кылуу, байнал адан вал иқама ла юрад. Азан менен кооматтын ортосунда дуа кылыңыз, кайтарылбайт. Дүйнөнү сурасаңыз дагы берилет, ахиретте сурасаңыз берилет. Алла данышмандыгы менен. Бирок кайтарылбайт, ушуга ишеним бекем болуш керек. Алхамдулилlah, ислам динибизде азандын орду өтө жогору. Шааирил ислам, улуу белгилеринин бири. Исламдын улуу белгилеринин бири азан. Азан Аллахнын чакырыгы. Алла субхана ва тааlanın чакырыгы. Пайгамбарыбыз айткан, шайтан качат деген. Жөнөкөй эмес бул. Ошон үчүн Алла таалам алхамдулилlah бул азан фазилеттерин өткөндө айтканбыз. Мурунку сабактарда айтканбыз. Эми икамат бул деле ошо азанга окшош го. Кооматыбызчы. Жөн эле эки сөз кошумча код каматис сола, код каматис сола деген сөз кошулат. Намаз тургузулду деген сөз эле кошулат. Фарыздардачы, сүннөттөрдө камат айтылбайт, важиптерде камат айтылбайт, нафилдерде камат айтылбайт, фарыздарда мынакей камат айтылат. Ошо каматка дагы сооп берилет, азанга дагы сооп берилет, аркасынан кайталаган кишиге дагы сооп берилет. Ошол учурларда дуалар кабыл болот. Ошол учурда Алланын өзгөчө райымын эшиктери ачылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну айтып атканы, мынакей Анас разияллаху анху риваят. Ад-дуа, дуа. Кайсы учурда? Байнал адан вал иқама. Азан айтуу менен кооматтын ортосундагы дуа ла юрат, кайтарылбайт. Деген эмес, буну мааниси кандай? Аллага дуа кылсаңыз, дуаңыз кайтарылбайт, кабыл болот деген сөз. Дуаңыз каралбай калбайт. Кайтарылып сиздин өзүңүзгө кайтарып таштабайт. Жок, бул кабыл болот деген сөз. Тирмизинин риваятында калу фамада накул я расулаллах. Ушул хадисти пайгамбарыбыз сахабаларга айтканда, сахабалар сурашты. Я, о Алланын элчиси, эмнени айтайлы ошондо? Азан менен кооматтын ортосунда сиз айттыңыз, дуа кайтарылбайт дедиңиз. Кайсы дуаны кылып алсак жакшыраак? Кайсыны сурап калайлы деп сахабалар акылдуу. Момент пайгамбарыбыздан сурап калышкан. Эмнени сурайлы? Болду деп мен акылыма бир нерсени ойлойм. Сиз бир нерсени ойлойсуз, сиз бир нерсени ойлойсуз, сиз бир нерсени ойлойсуз. Өзүңүздүн качетиңиз бар да. Мен ушуну сурайм, азан менен дуаны кооматтын ортосунда деп калдыңыз. Сахабалар пайгамбарыбыздан сурап калышат эле. Эмнени сурайлы деп. Себеби пайгамбарыбыз эң керектүү, эң пайдалуу нерсени айтат эле да. Бардыгын өзүнө камтыган, дүйнө ахиреттин жакшылыгын өзүнө курчаган ушундай нерселерди айтат эле. Ошон үчүн сахабалар сурашты. Мадан да кул я расулаллах. О Алланын элчиси, эмне дейли? Эмнени сурайлы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сануллахал афва вал афия фид дунья вал ахира." Силер Алладан сурагыла. Эмнени? Афва, кечиримдүүлүктү, вал афия, афиятты, афият дегени ат-тахаллус минаш-шарри куллихи ва асбаби. Бардык жамандыктан сактануу. Бардык жамандыктан сактануу. Дүйнө ахиретте ушуну сурагыла деди. Мындай дегени, я Алла, сенин кечиримдүүлүктү сурайбыз. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы деп. Ушуну сурап калыш керек экен да. Азан менен кооматтын ортосунда. Мен адаммын. Ката адам баласына өзүнчө бир таандык, адам баласына бир ажырабаган нерсе. Адам деген катанын жыйнагы. Күнөө адамдан болуп калат. Ошон үчүн Алла Тааладан дайыма кечирим сурап турганды унутпай, азан менен кооматтын ортосунда Алладан кечирим сурап калыш керек экен. Аллахумма инни ас'алукал афва вал афия фид дунья вал ахира. 5 секундтагы дуа.
Бирок ичинде эмне деген сырлар, берметтер, гауһарлар сакталып, нурлар деген канча деген керемет. Ya Allah, seni geçirim sorayım dünya ahirette. İkincisi afiyet sorayım. Amandık, sak salamatçılıkta sorayım. Ya Allah, benim gözüm bu dünyada aman bolsun. Ahirette de aman bolsun. Kulağım dağı, tilim dağı, kısası aytkanda buna deneme. Ya Allah, afiyet ver degen söz. Afiyet degen uşul, bardıq jamandıktan sakta. Benim gözümdü, kulağımdı, tilimdi, kolumdu, butumdu, denemdi, ruh, can dünyamdı, akılımdı, oyumdu, kıskası aytkanda niyetimdi, bardıq nersenimdi. Ya Allah, jamandıktan sakta, uşunatan afiyet. Tahallus mine şerri kullihi. Bardıq jamandıktan kutulu, bardıq jamandıktan uzak bolu, bul afiyet. Peygamberimiz aytат, uş iki nerseni soragıla. Geçirimdүүлүктү жана афиятты сурагыла. Geçirimdүүлүктү жана саксалача амандыкты сурагыла. Dünyada дагы, ахиретте дагы. Hem geçirimdүүлүк, subhanallah, Allah geçirүүчү ümmet күнөкөр бейиште жазылган бул. Ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Ümmet күнөкөр. Ümmetте ката болуп калат. Gözübüz менен билип билбей, oyubuz, күмөнүбүз менен, ниетибиз менен, tilibizde айтпай эле койлу, кулагыбызды айтпай эле койлу, кадамыбызды айтпай эле койлу. Канча деген билип билбей ката жаңылыш, күнөөлөрдү кылып коет адам баласы. Бардыгын кечүү себеп дегенде бул тамаша эмес, биздин жаралуубузчу тамаша эмес тугандар. Алла субханаху ва таала жөн эле жараткан жок. Жоопкерчилик дүйнө, сурак дүйнө тиякта, inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Göz, жүрөк, кулак ар бири кыямат күнү суралат. Gözübүздөн ар бири бу дүйнөдө канча жолу көрүп кеттиңиз? Ар биринде суралат. Канча ушул дүйнөгө келип кеткенге чейин канча нерсени уктуңуз? Ушун баардыгы суралат. Жүрөк суралат дейт. Жүрөк, кол, көз, баардыгы. Ошон үчүн туугандар, иншалла, мына Алла Тааладан пайгамбарыбыз өзү айтып атат: "Сануллахул афва вал афия фид дуnya вал ахира." Азан менен кооматтын ортосунда ушу дуаны кылып калыңыз. Себептен алхамдулилlah, Алла Таала өмүр берсе, канча деген азан угабыз, канча деген коомат, ошонун ортосунда ушуну сурап калышыбыз керек. Ушу сиз бала чакага, башкаларга да үйрөтүп коюн. Азыр экөөбүз билдик. Сабакта биз баарыбыз билдик. Көрсө ушундай хадис бар экен, пайгамбарыбыз айткан экен. Кандай кажетиңиз болсо, азан менен кооматтын ортосунда сурап калыңыз. Пайгамбарыбыз айткан, кайтарылбайт деген. Албетте ишенимиңизге жараша, Алла данышмандыгына жараша, анын аткарылуусу Алла Тааланын каалоосунда. Бирок хадис анык гана. Ошон үчүн иншалла бул хадиске бекем ишеним менен Алла Тааладан сураш керек. Туган, дүйнөнүн кооздугу Алланын зикри менен дейт аалымдар. Ахиреттин кооздугу Алланын кечирими менен дейт. Бейиштин кооздугу Алланы көрүү менен дейт. Дүнүйө Алланын зикрисиз кооз эмес. Дүнүйөнүн кооздугу Алланын зикри, Алланы эстөө менен. Siz Allah'ını isteseniz dünyanın kovuzluğu uşul. Ahiret Allah'ın geçirimisiz kovuz emez. Ahiretin kovuzluğu Allah'ın geçirimi mi ne bular? Beyiş Allah'ın görüsüz kovuz emez. Beyiş kanday, beyişe girip Allah'ını görmeye kalsa. Çünkü inşallah alımlar açıkan dünyanın kovuzluğu Allah'ın zikri menen, ahiretin kovuzluğu Allah Teala'nın geçirimi menen, beyiştin kovuzluğu Allah Teala'nın görü menen. Şonun için inşallah buna duanı Peygamberimiz ayttat, soraganda Allahumma inni es'alukel afwa vel afiye fid dunya vel ahire. Boldu. Kıska dua. Jatta olsanız bolun. Allahumma inni es'alukel afwa vel afiye fid dunya vel ahire. Kotorması, ya Allah, men senden sorayım. Geçirimdүүлүктү dünya jana ahirette. Dünyada da meni geçir, ahirette da geçir degen söz. Afiyet, amandık, sak salamaca. Bardık günölөр, jamandıktan kutuluunu sorayımın. Dünyada da, ahirette da. Savabu dua inde iqamati salat. Bismillah. Qomat aytılıp atkandagı duanın sovabu. Sahl ibn Sa'd radıyallahu anhu aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytkan. Sa'atan la yurad ala da'i
دعوة حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله رواه أبو داود. Эки учур ушундай болот экен туугандар. Ошол учурда дуа кылган кишинин дуасы кайтарымсыз, сөз кабыл болот. Эки учурда. Биринчиси намазга комат айтылып атканда, ошол моментте дуа кылып калса болот экен да. Намазга комат айтылат го? Намазга комат фарз айтылат атпайбы? Ошол учурда кыска нуска дуа кылып кала бериңиз. Пайгамбарыбыз айтат, намазга комат айтылган учурда, намаз тургузулган учурда дуа кайтарымсыз кабыл. Экинчиси Алланын жолунда сапта. Душмандар менен бетме-бет туруп, газатта, жихадта согушкан. Ошол учурдагы дуа кайтарымсыз. Ошол учурдагы дуа кабыл дейт. Бул риваят Абу Даудта келет. Жабир разияллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ида туиба бис-сала футихат абвабус-сама вастужибу дуа." Качан комат айтылганда, асмандын эшиктери ачылат дагы, дуалар кабыл боло баштайт дейт. Комат айтыла баштаганда эмне дейт? Асмандын эшиктери ачылып, дуалар кабыл боло баштайт. Учур ушул дейт. Буну имам Ахмад рахматуллахи алейх өзүнүн муснадында зикир кылган. Савабу сала мутлакан. Кийинки темабыз жалпы эле намаздын сообу. Саубан радияллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Истақиму ва лан тухсу." Силер түз туруктуу болгула. Албетте, ва лан тухсу, силер бардын камтып ала албайсыңар. Ва аламу, билип койгула бекем ишенип. Анна хайра а'маликум ас-сала, силердин амалыңардын эң жакшырагы бул намаз. Ва ла юхафиза алал вуду илля му'мин. Даратка бекем момун гана боло алат. Иманы бар киши гана даратка бекем боло алат. Раваху Ибн Мажа ва Ибн Хиббан ва Хаким. Ибн Мажа, Ибн Хиббан, Хаким өздөрүнүн хадистерине, китептерине ушуларды риваят кылган Сахихул Иснад ва Сахих хадис тугандар. Бул жерде 3-4 маселе бар. Биринчиси, Пайгамбарыбыз истақиму деп атат. Ислам дини барыңыздарга белгилүү ортолукту кармаганга буйрат. Хайрул умур аусатуха. Иштердин эң мыктысы ортосу депчи. Истиқамат деген эми мындайча айтканда адам баласы жасалмадагы болбосун, жалкоодагы болбосун, ортодо. Бир жакшы амал кылсаң, жасалма болбо мындай. Такаллуфа. Жок. Аллага ал жакпайт. Экинчиси болсо жалкоолук кылып да таштаба. Бирок колуңуздан келген, күчүңүздүн жетишинче амал кылыш керек. Ислам дини ушуга буйрган. Ислам дини колуңуздай күчүңүздөн тышкары нерсеге буйрган эмес динибиз. Мисалы, туруп намаз окуй албасаң, сөз окушуң керек туруп дей турган дин жок. Отуруп окуй бер. Отуруп окуганга күч жокпу? Сизди мажбурлабайт. Ислам дини күчүңүзгө карап туруп, машалла. Отуруп алып оку. Жатып алып оку. Бирок таштаба дегенди. Ошон үчүн алхамдулилlah истақиму дегени сөзүңөрдө да амалыңарда дагы туруктуу болгула. Пейлиңерде туруктуу болгула, сөзүңөрдө туруктуу болгула. Таштабагыла, жакшы амалдарыңарды дайыма, чынчылдыгыңарды туруктуу болсун. Боорукерлигиңер туруктуу болсун. Кичпейилдиңер туруктуу болсун. Бүгүн кичпейил, эртеге теке бер. Мындай болбосун дейм. Демек баардыгында туруктуулук өтө кыйын нерсе. Алхамдулилlah мешитке келгенде жүрөгүбүз жумшап калат. Баяндама, сабактарды укканыбызда Кур'ан хадистин нуру менен нурланып, башкача болот. Базарга барганда башкача болуп кетебиз. Көп учур мечитте же болсо сабакта болбой калса, адам башкачараак боло баштайт. Инсан экенбиз. Инсанга мүнөздүү нерсе өзгөрүп турат. Инсанга мүнөздүү. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Истақиму", туруктуулукту кармагыла. 5 убак намаз, ушуга туруктуу болуңуз. Чынчылдыкка туруктуу болуңуз. Күнөөдөн сактанганга туруктуу болуңуз. Бүгүн күнөөдөн сактанып, эртеге күнөө кылып коюп, кайра күнөөдөн сактанып, кайра бүгүн алдап коюп, эртеге чын сүйлөп коюп, жок. Туруктуулукту бардык жакшы амалдарды кылууда, жаман амалдарды таштоодо туруктуулук. Валан тухсу дегени мындай айтылган. Силер албетте бардык жакшы амалдарды кыла албайсыңар. Бардыгын камтып алуу мүмкүн эмес. Инсанга
инсан алсыз, бардық қылыш қиын. Бардық жақшылықтың иесі Мұхаммад Расулулла болған. Мүмкін бір адам ибадатта күшті, біреу илімде, біреу даватта, біреу қайырымдылықта, біреу илағанда, біреу қызматта, арғандай, біреу шының бардығын алу қиын нәрсе. Бардық таат ибадаттарды бардығына үлгіре тұрған. Валан тухсу, пайғамбар кейбір ғалымдар айтады, валан тухсун мәнісі сауабаха, яғни амалдардың бардығын сауабын өзіңізге қамтып ала албайсың. Не қолыңыздың келішінше. Анда кейін айтады, сіздердің амалдарыңыздың ең мықтысы намаз. Кім айтып жатады? Ең ақылды зат айтып жатады, туған, бұл намаз жөнекей нәрсе емес. Бұл доллар емес, туған, бұл дүние емес бұл. Бұл Аллаху акбар, Алланың бұйрығы бұл. Аллаху акбар. Намаз, Алла өзі айтқан Құранда, ақиму салата ли дикри, сіздер намазды тұрғызғыла, мені естеш үшін. Намазды не үшін оқиыз? Алланы естеш үшін. Алланың зикірі үшін. Алланың зикір деген мәні Алланы есте. 5 уақыт намаз Алланы естеу үшін бұл чо. Жаратқанды естеу үшін. Өмір бергенде естеу үшін. Нематтарды беріп отқанды естеш үшін. Жоқтан бар қылған, ертең алына қайтып барауыз, ошо затты естеш үшін. Аламдың қожайынын естеш үшін. Бардық нәрсені жаратушысы, нематтардың иесін Алланы естеш үшін. Намаз, Алла өз айтады, ақиму салата ли дикри. Намазды сіздер мені естеш үшін тұрғызғыла дейді. Демек намазды башынан аяғына Алланы естеш үшін. Кейін айтатқаны, мынаке иманды адам даратты толықтап жүреді екен да. Даратқа бекем кім момын, иманы күшті адам даратқа бекем. Даратсыз емес, кішкене даратсын қана, дарат алу болады. Даратсызсын қана дарат алу болады. Мүмкіншілігі болғанда, әлбетте су жоқ болып қалса, ештеңе емес ал бөлек. Бірақ су бар болып тұрып теледе жөнлемейді. Тазалық қой, адамның табиғаты тарш керек болған. Ошон үчүн иншалла дарат менен жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Бул хадистен чыгып атканы туруктуулукка, намазга, даратка аракет кылууга пайгамбарыбыз кызыктырып чакырып атат бизди. Демек иншалла адам дарат менен жүрсө дайыма, Аллаху акбар, буга сауап жазыла берет. Сауап жазыла берет дарат менен жүргөн адамга. Абу Малик Аш'ари радиаллаху анху айтат, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, ат-тухур шатрул иман. Тазалық имандың жарымы. Вальхамдулилля тамлаул мизан. Альхамдулилля дегеніңіз таразаны толтырады. Ва субханалла вальхамдулилля тамлаан ау тамлау ма байна самай вал ард. Субханалла деген зикір, альхамдулилля деген бұл екі толтырады. Же болса екі асман менен жердің ортасын толтырады деді. Адам баласының амалын тарта тұрған таразаларды орнатады. Алла Құранда айтқан. Біз қиямат күні тараза әділеттілік, мауазин ал-қист дегені ше, әділеттіліктің таразаларын орнатауыз деген да. Әділеттіліктің таразалары. Ал тараза сіздің жақшы жаман амалыңыз тартыла тұрған тараза. Әл-вазн яума идинил хақ, тараза қиямат күні бұл ақиқат. Бұға ішену важип. Біз сөзсіз ішенішіміз керек. Ертеге қиямат күні мен таразам болады. Менің таразама бұл дүниедегі қылған жақшы жаман іштерім тартылады. Еми Құранда әр жерде келеді бұл. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ Ой, кімдің таразасы жеңіл болса, ор болса деп қысқасы айтқанда, жақсы сауапторыңыз көп болып, салмақты болса, аға өзінше. Құдай сақтасын, егердегі күнәлер көп болып кете тұрған болса, бұға өзінше. Бұл жақ игілік тапты, бұл жақ жаман болды. Таразаға бардық амал тартылады. Атаңыздың амалы өзінше таразаға, өзінің таразасы бар. Апаңыздың өзінше таразасы. Аялыңыздықы өзінше тараза болады. Сіздікі өзінше, балаңыздықы өзінше, қызыңыздықы өзінше, әргендікі. Мені көзімше, сізді көзіңізше.
Дүниеге келіп қанша жақсы иш қылсаңыз, ошол барлығы тараза тартылады. Құдай сақтасын, қанша жамандық болса, анын барлығы тараза тартылады. Барды тараза бар туған. Пайғамбарымыз күн сайын айтады ғой, әл-уазн, хақ, тараза хақ, ақиқат бұл. Жоқ нәрсе емес. Жоса бір қиялдағы, жолоса бір жомақ емес, тамаша емес бұл. Тараза бар. Әр безін табынып. Күн сайын қылған амалдарымыз қиямат күні ошо туғандар таразаға тартылады. Пайғамбарымыз айтқанда, таразада ең салмақты амал жақшы құлық мінез. Ең салмақты амал жақшы құлық мінез. Адам өзінің мінезін оңдығанға әрекет қылса, ошо таразасында ең салмақты ошыл басып береді екен да. Таразаны тартып жүрбейбіз бе? Бұл хадисте субханалла, альхамдулилля, мына ушул тилибизди көндүрсөк, бұның соғуы жер менен асманның ортасында бош жер толтырып береді. Не үшін? Бұл субханалла мен альхамдулилля деген сөз туғандар, екеуін де тең Алланың арулығы, бардық айыптан таза екендігі, бардық кемшілдіктен, жетішпестіктерден таза екендігін жоғарғы деңгейде айтылған. Алла ару зат, таза зат. Бардық мақтау Аллаға, ошон үчүн ушуну сообу жер менен асмандын ортасын толтуруп берет. Таразаны толтурат деп буну сообу. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эки сөз бар, калиматан хафифатан. Эки сөз да, эки сөз. Бул болсо сакилатан фил мизан, таразага өтө оор. Хафифатан алал лисан, тилге бирок жеңил. Хабибатан илар рахман, Аллаға өтө сүйкүмдүү. Эки сөз бар экен. Аллаху акбар. Хафифатан алал лисан, тилге. Демек Аллаға жагат бул сөз. Ушу сөздү сүйлөгөн киши Алла Тааланын сүйкүмдүүсү. Ким ушу кайсы тил менен ушу сөздөр айтылса, Алла Таала ошону жакшы көрөт. Анткени бул Алла жакшы көргөн сөздү сүйлөп атат. Жана таразада пайгамбарыбыз айткан, сакилатан фил мизан, таразада өтө салмактуу. Кайсы? Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Мына ушу зикир. Имам Бухари рахматуллахи алейх өзүнүн хадисинде эң акыркы хадисти ушулап келген да. Ошон демек тугандар, биз эгерде Аллага сүйкүмдүү болгонду кааласак, таразабыз эртеге кыямат күнү оор болгонун, сооптору көп болгонду кааласак, анда мына зикирди таштабай айтып жүрөйлү. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Ас-салату нурун, пайгамбарыбыз айтты, намаз нур деди. Намаз нур. Дүниеде дагы нур, кабырда дагы нур, ахиретте дагы нур. Намаз нур, ас-салату нурун. Пайгамбарыбыздын хадиси бул. Ас-салату нурун бул. Нур тугандар бул. Дүниеде дагы, ахиретте дагы бул намаз нур. Ва-садакату бурханун. Садака кылганыңыз, кайрымдуулук садакаңыз бул далил. Эртеге сиздин пайдаңызга, сизге ушу бергениңизге далил болуп бере турган бурхан. Ва-сабру дияун. Сабырдуулук болсо, бул өтө жарык. Дыя деп жөнөкөй эле нур эмес, күйгүзүп бере турган. Жарыктык өтө күчтүү сабырдуулукта. Вал-Курану худжатун лака ау алейк. Алим Курани Карим, Алланын улуу акыркы китеби болсо, сизге пайдаңызга же зыяныңызга худжат далил болуп берет. Куранга ким амал кылса, Куран ким окуп жүрсө, бунун пайдасына Куран эртеге шафаат кылат. Кудай сактасын, Куран окубаса, Куранга амал кылбаса, бул Куран ошого каршы өтүп чыгат да бул. Же сиздин пайдаңызга, же сиздин каршыңызга. Ушунчу туугандар, Куранды пайгамбарыбыз айтып койду. Ал-Курану худжатун лака ау алейк. Ушу экөөнүн тең карайлы. Же сиздин пайдаңызга болот деген, эгерде бул Куранга сиз амал кылып, Куранды окуп, жараткан Алланын сөзү, менин Кудайымдын сөзү деп ошо альхамдулилля окуп жүргөн болсоңуз, кадырлап жүргөн болсоңуз, маани берип жүргөн болсоңуз, жакшы көрүп жүргөн болсоңуз, сырдашып жүргөн болсоңуз, ага амал кылганга аракет кылып жүргөн болсоңуз, иншалла Курандын шафаатындай
бир дагы периште, бир дагы пайгамбар кыла албайт. Кур'ан Алла Тааланын улуу сөзү. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыз бу жерде айтып койду, сиздин пайдаңызга худжат, далил болуп берет, же болбосо алек сиздин зыяныңызга. Мындайча айтканда, Кудай сактасын, эгерде ким бу дүйнөгө келип Кур'ан окубаса, Кур'анга амал кылбаса, ага каршы чыгып коюшу мүмкүн да. Кур'ан бизге каршы турган болсо, кандай деген чоң зыян, кандай деген чоң жоготуу, кандай деген чоң бактысыздык бул. Туугандар, иншалла, мына хадис бул жөнөкөй хадис эмес. Ислам диндеги дүнүйө ахиреттин көптөгөн ушу жакшылыктардын баарын өзүнө камтыган хадистин пайгамбарыбыз кабарын берип атат. Демек, эң биринчиси ат-тухур шатрул иман, бул тазалык имандын жартысы деп атат. Тазалык имандын жарымы. Демек, биз денебизди таза кармайлы, кийимибизди таза кармайлы, турак жайыбызды, жашаган жерибизди, иштеген жерибизди, отурган, турган, жаткан жерлерибизди таза кармайлы. Бул сырткы тазалык. Эми жүрөгүбүздү таза кармайлы. Бирибизге болгон оюбузду, бирибизге болгон көз карашыбызды, күмөнүбүздү таза кармайлы. Жүрөктү таза кармоо, ичинде канды таза кармайлы. Бирөөнүн акысын жеп албай, бирөөнүн акысына кирип кетпей, бирөөнүн кордобой. Бул тазалык жөнөкөй нерсе эмес. Мынакей пайгамбарыбыз айтып койду муну, ат-тухур шатрул иман. Ат-тухур бул жерде арат, имандын жарымы деп атат, имандын жарымы. Ошон үчүн иншалла мына нерсени алхамдулилля менен субханаллахны тилди көндүрүп айтып жүрөйлү. Бирок ушул айтып атканыбызда билесизби, эмне үчүн адам чарчап калат? Айта албай каласың. Себеп алдында бериле турган ошого сооп пайдасын адам унутуп калганда чарчап калат. А эгерде пайдасы алдыңызда турса, чарчабайсыз. Чарчабайсыз. Дайыма буну бир материалдык жак менен салыштырып айтабыз го биз. Материалдык жактан менен салыштырып айтабыз да. Сизге азыр бирөө айтты, сиз 10 000 жолу субханалла деңиз, мен сизге 10 000 доллар берем деди. Жөн эле айтып коесуз. 10 000 доллар берем деп атат. 10 000 жолу ким субханалла десе, 10 000 доллар. Жөн эле айтып коебуз. Эгерде сиз 10 000 жолу субханалла десеңиз, сизге 10 000 сооп берет десе, сооп себепте гайып. А соо да бул жерде гайып да, динибиз гайыптан. А дүнүйө болбогушуга салыштырмалуу айтып турганча гана. Туугандар, буну айткандын максаты ушул. Алла Таала бул дүйнөнүн эмне болуп калды, бул дүйнөнүн баардыгы биригип, бир субханаллага тең эмес. 10 000 доллар тиякта турсун, баардык алтыны менен, баардык байлык казынасы менен, Сулайман пайгамбар падышачылык кылган бүткүл дүйнө бир субханаллага арзыбайт. Бир субханаллага тең келбейт. Ошон үчүн иншалла айтып аткан учурда пайда ушул. Хадисте пайгамбарыбыз айтты, эмне деди? Ким субханалла десе, альхамдулилля десе, таразаны толтурат. Сиз элестетиңиз, кыямат күнү сиздин таразаңыз бар, таразаңызга сооп толуп атат. Эми 10 000 эмес, 100 000 дем спокойно айтып коесуз. Эми сиз элестетиңиз, жер менен асман ортосу канча аралык? Ким билет? Сиз самолетке учуп көргөнсүз да. Жер менен асмандын ортосун көрсөңүз кандай эмне? Ушуну толтурат, пайгамбарыбыз айтат. Тамлау ма байна самай вал ард. Бу пайгамбарыбыздын сөзү. Байна сама, асман менен, вал ард, жердин ортосун ушул жерди толтуруп берет дейт. Эгерде ушунча сооп толтуруп берилип атса, адам аны чарчабайт. Ошон Алла Кур'анда айтат: "Я айюхаллазина аману зикруллаха зикран катира". Эй имандуулар, силер Алланы көп эстегиле. Кантип? Алланын зикри менен. Жараткан Алла субханаху. Андан кийинки айтып атканы ас-салату нурун. Намаз окуурдан мурда бир ушу хадисте айтып коюңуз. Ас-салату нурун деп. Намаз нур. Сизге нур да. Сизге нур, сиздин өзүңүздүн кабырыңызга нур. Эде сырот көпүрөсүнө нур, махшарда нур. А Кур'анда Алла субханаху ва таала айткан, эртеге ошо баардык адамдар сырот көпүрөсүнөн өтүп атканда, мунафыктар деле ошол жерге чейин барат экен.
Имандуулар да ошол жерге чейин барат. Имандуулардын алдында жүрөгүндөгү нурлар алдында жол көрсөтүп турат экен да, жарык болупчу. Намазыңыздын нуру сиздин алдыңызда басат. Иманыңыздын нуру, Куран, зикириңиздин нуру сиздин алдыңызда, сизге жол көрсөтүп кадимкидей. Капкараңгы учурларда баягы корпус табызып алып, жол издеп барчу элек го. Же болбосо чырак тартып алып мурунку доордо, койлорду, сарайларды караганда алдында чырактар бар. Жол таап аласыз. Кудум ушундай сиздин мынакей намаздын нуру сиздин алдыңызда сизге жол башчы болуп барат. Ана мунафыктар айтат экен: мусулмандар токтой тургула, ошо нуруңардан биз да алайлы, бизге да бергиле деп. Мусулмандар эмне деп жооп берет? Нур ала турган бул дүйнө эмес, тияк болчу дейт. Мына дүйнөнү айтат да. Ошол жактан алышыңар келе. Бияктан эч ким бири-бирине нур бере албайт. Эч кимге бере албайт. Сиз бул дүйнөдө канчалык имандын нурун алып кетсеңиз, канчалык жакшы амалдарын, өзгөчө намаздын нурун алып кетсеңиз, ошол нуру менен эле кетесиз болду. Башка жок. Ошон үчүн ас-салату нурун пайгамбарыбыз айтат. Намаз нур деди. Намазга тураардан алдын пайгамбарыбыз ушу сөздү айткан. Намаз нур деген. Намазды жакшы окуңуз эми. Азыр кийинки хадистер келип атат. Намазды шашылбай окуңуз, берилип окуңуз, көңүл коюп окуңуз, алаксыбай окуңуз, ишенип окуңуз, жандандырып рүкү, саждаларын, хушу-хузуларын Алланын алдындагы сезимдер менен. Эмнени окуп атасыз? Аракет кылыңыз түшүнгөнгө, эмнени айтып атам мен деп. Себеп дегенде бул баардыгы арабча, кыргызча мааниси мээде, бул намаз керемет. Пайгамбарыбыз айтты: ас-салату нурун. Ас-садакату бурхану, садака берерден алдын сиз ушу хадисти эстеп коюңуз. Пайгамбарыбыз айткан, бул далил болот деди эртеге. Пайгамбарыбыз айткан, садака адам баласынын көлөкөсү, момундун көлөкөсү бул. Эртең кыямат күнү мына күнгө канча чыдай албай атабыз. 40 градуска эмне болуп кеттик? 45гечи, 50гечи топоноң болуп кетет. Бул ушунча күн узакта, ушунча ысыктыкка чыдай албайт. Эртеге ушунча миллион километр узактагы күн адамдын башына 1 километрге келет, 1 милге. Кантип чыдайбыз? Аллахым райымына алсын. Ошол учурда садакаңыз сизге көлөкө болот. Ошол учурда сиз берген 1 сомуңуз, 1 сындырым наныңыз, жарты курмаңыз сизге садака болот. Пайгамбарыбыз бардык үммөтүнө айтып койду. Иттакуннар валау бишикки тамратин. Силер дозоктун отунан өзүңөрдү куткарып калгыла. Бир курманын сыныгынча, сынык, толук эмес, жарты, ошончо садака берди. Бериңиз таксы. Өзүңүзгө райым кылыңыз, өзүңүздү дозоктун отунан куткарганга садака бериңиз. Бир курманы бере аласыз да. Жарты нанды бере аласыз да. 1 сом бере аласыз да. Эски кийимди деле берип коюңуз. Эски бут кийим эмне нерсеңиз болсо, канчалык кембагал болсоңуз, берсеңиз ошончолук соогу көп болот. Кембагалдын бар болгону 10 сому бар. Ошонун 1 сомун садака кылганы менен 10 миллион сому бардын 1 миллион сом экөө тең соопту. Сизде 10 миллион сомуңуз бар. Буда 10 эле сом болор болгону. 10 миллион сомдун сиз миллион сомду садака кылдыңыз. Бул 10 сомдун 1 эле сомду садака кылды. Экөөнүн тең соогу тең Алланын алдында. Ошон үчүн кембагалдар ойлобосун, менде акча жок, эмне кылышым керек? Булар только байлардын иши экен депчи. Андай эмес. Мусулмандын иши. Пайгамбарыбыз адамзаттын жоомарт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 күн катар курсак тойгон эмес го. Кандай жоомарт анан? Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ажвадан нас. Пайгамбарыбыз адамзаттын жоомарты. Мусулмандар билип алгыла. Адамзат кембагал дагы айтпасын. Мен только садака алганга жаралганмын депчи. Жок. Алманы Кыргызстандан бир өрүк киши бериңиз де, кичине колуңузду үйрөтүңүз ушуга. Көндүрүңүз, кичине бир нерсе болсо бериңиз. Бир ручка болобу, бир кагаз. Эмне пайгамбарыбыз акыры эмне деп койду? Эми кээ бир учурушундай болуп калса, бир курма эмес, жарымын да таппай калсаңыз эмне кыласыз? Фа иллам яжид фа би калиматин тайиба. Эгер ошону да таппасаңыз, анда жакшы сөз менен дейди. Өзүңүздү дозоктун отунан куткарыңыз. Кандай? Жакшы сөз сүйлөп калыңыз,
Дозоктун отунан өзүңүздү куткарыңыз ушу жакшы сөзүңүз менен. Жакшы сөзүңүз менен өзүңүздү дозоктун отунан куткарыңыз. Анткени калиматун тоййеба садака, жакшы сөз бул садака. Жакшы сөз да садака. Исламдагы садака материалдык нерсеге байланышкан эмес. Исламдагы садака, субханалла да садака, алхамдулилля да садака, бирөөгө жакшы сүйлөп койгон садака, жол көрсөтүп койгон садака, жардам берип койгон садака, кайгысын бөлүшүп койгон садака. Мына динибиз кандай керемет, кандай береке, ушундай берген. Ошого биз келгенге напсыбыз койбой атат. Шайтан тоскоолдук кылып атат. Аракет кылалы иншалла келген. Мынакей пайгамбарыбыз эмне деп атат. Демек, садака берерде бир эстеп койгуңуз пайгамбарыбыздын сөзүн. Не деп? Ас-садакату бурханун деген. Бул сизге далил. Сизге далил турган ошо садакаңыз. 1 сомбу, 10 сом айырмасы жок. Садакаңыз сизге далил турган. Садакаңыз далил. Албетте садаканы мусулманга берсе деле боло берет, мусулман эмеске берсе деле боло берет. Ата-эне бала чакага деле берсе боло берет. Бирок зекет андай эмес. Зекетти мусулман эмеске берсе болбойт. Ата-энеге берсе болбойт. Аялына, бала чакага берсе болбойт. Күйөөсүнө берсе болбойт. Кембагалга гана бериш керек. Зекеттин назначениясы ошол кембагалга, мусулман кембагалга гана да. Ал зекет канча? 40тан бир эле берилет. Анын чеги бар. 40тан бирин сөз беришиңиз керек. А садаканын чеги жок. 40тан 2син деле берсең болот. 40тан 3-үндө канча берсең деле. Азын көбү анын чеги жок. А зекет ал уже чектелген. Сабыр дыя, пайгамбарыбыз айтты, сабырдуулук дыя өтө күчтүү нурду айтат. Куранда Алла субханаху ва таала ва жа'алал камара нура ва шамса сиража, аш-шамса дыя. Куран эки жеринде. Алла таала айдычы нур деп, күндү дыя деп айткан да. Айда деле нуру бар, күндө деле нуру бар. Бирок айдын нуруна караганда күндүн нуру күчтүү да. Намазда дагы нуру бар, сабырдуулукта дагы нуру бар. Бирок намаздын нуруна караганда сабырдуулуктун нуру күчтүү да. Түшүндүрө алдымбы? Демек тугандар, мына жерде экөөнү да тең эле нур. Ошол Куранда Алла субханаху ва таала ва жа'алал камара нура. Курандачы. Ушинтип айткан, бул айды Алла таала нур кылып жараткан дейт. Күнгө кезек келгенде ва шамса дыя. Буну дыя деп айтканда нуру күчтүүнү айтканда, арабтарда ошондой айтылат да. Эми ошол эле кезде бул жакта келе турган болсок, бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде ас-сала нур, намазды нур деди. Сабырдуулукка келгенде ас-сабру дыя деди. Демек айдагыдай нур бар намазда, сабырда күндөгүдөй нур бар. Эмне үчүн десе, алымдар мындай деп жооп беришет да. Намаз Алланын бир өкүмү. Бир өкүмү. Сабырдуулук Алланын ушундай өкүмү, Алланын бардык өкүмүнө керек экен да булчу. Ошон үчүн сабырдуулуктагы нур намаздагы нурдан көбүрөөк экен да. Себеп Алланын бардык өкүмүнө сабыр керек. Зекетке дагы, тааратка дагы, мечитке дагы, ажылыкка дагы, Куран окуганга, зикир кылганга бардыгына сабыр керек. Орозо тутканга тим более сабыр керек. Сабыры жок адам кантип орозо тутат? Тута албайт ал. Күнөөдөн сактанганга сабыр керек. Болбосо сабыр кыла албайт ал. Сабыр жок болсо любой күнөөгө кирип кетет. Өзүн кармоо деген мааниде да, хабс. Ошондой эле кайгы келе турган болсо сабыр кылыш керек. Ооруп калат, курсагы ачып калат, жакындарын жоготот, иштери жүрбөй калат, жала жабылат, ар кандай сыноолор. Буга сабыр керек, сабырсыз өтө албайсың сен. Ошон үчүн сабырдагы нур. Алла таала сабырга келгенде Куранда мындай деген: «Иннама юваффа сабирун ажрахум бигайри хисаб». Сабырдууларга бериле турган сооп эсеби жок деп Кудай айтып атат. Эми Алла эсеби жок деп айтып атса, кайсы периште эсептейт буну? Кайсы инсан эсептейт, кайсы калькулятор эсептейт бунун сообун? Мүмкүн эмес. Алла өзү айтып атат, бунун сообу эсеби жок. Иннама юваффа сабирун ажрахум бигайри хисаб. Сабырдууларга бериле турган сооп толугу менен берилет, эсеби жок. Эсеби жок. Эми Алла Тааладан сабырды сурабаш керек. Бирок Алла Таала башка кайгы алып келсе, анан сураш керек. Ошондо сабыр кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям
Бир сахабага кичине кайгы башына жеткенде энебиз эле айтканда, ай сабыр кылганда эми сенин башыңа түшкөн жок да деп кайтарып берди сөзчү. Байкабай эле айтып берген да. Түшүндүңүздөрбү? Мисалы эми айтасың да бирөөгө сабыр кылыңыз десе, анан сен билбейсиң да, сенин башыңа түшкөн жок да деп андай сөз айтпаш керек. Сен көрөт элем деген андай керек жок андай сөздөр. Сизге айттыбы, сиз сабыр кылып коюңуз муну. Эң биринчи соккудагы сабыр ошол эске алынат, билип коюңуз. Кийин барып бардык эле сабыр кылат, аргасыз эле кайка барасың сабыр кылбай. Баары бир сабыр кылат. Бирок эң биринчи сокку, биринчи сыноо келгендеги ошол учурдагы сабыр Алланын алдында эсепке алынат. Ошол учурда сиз Аллага таяныңыз. Я Алла, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Баарыбыз сага таандыкпыз. Баарыбыз сеникибиз. Баарыбыз сага кайтуучубуз. Кайга барарлы? Алла субханаху ва таала демек сабырдын ушунча чоң даражасы бар туугандар. Жөнөкөй нерсе эмес. Алла айтат: "Инналлаха мас-сабирин." Алла таала сабыр кылуучулар менен бирге дейт. Көбүнчө ошон үчүн карап туруп, туугандар, адам баласына жакшы жаман дайыма эришип жүрөт. Өзгөчө айтканда, ырыскы менен ажал боюнча көп эле гам жей бергенин кереги жок. Ырыскы менен ажал бул эки жакын нерсе. Экөө тең жоопкерчиликке алынган нерсе. Чечилген нерсе. Сиздин ырыскыңыз да чечилген, ажалыңыз да чечилген. Өтө эле көп буга кайгыргандын, гам жегендин кереги жок. Себеби бул чечилген нерсе. Качанга чейин сиздин жашооңуз барбы, ырыскы келе берет. Эч кыжалат болбоң, келе берет. Качан бүттүбү? Ырыскы бүттүбү? Ажал келет, Алла таала башка эшикти ачат сизге. Өзүнүн райымдуулук андан да пайдалуураак эшикти ачат. Бу дүйнөдөн дагы эгерде сиз иман, амали салих менен жашаган болсоңуз, Алла таала bundan дагы пайдалуураак эшикти ачат сизге. Эстегенде мен мына жердеги атайы иншалла кайрылуудан пайдаланып, анча-мынчасына адам баласысың да эми рахмат айта албай каласың. Мына жакында атабызды акыретке сапарга узатып, канча деген машаалла дуа кылышты, канча деген зикир, канча деген Кур'ан, канча деген жакшы сөздөр, канча деген тилек дуалар. Баарыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Чын жүрөктөн алхамдулилля дуа кылам. Иншалла ким себеп дегенде исламдын баалуулугу ушул. Кайгы бөлүшүү исламдын улуу баалуулугу. Пайда жеткирүү, жакшылык каалоо бул исламдын улуу баалуулугу. Биздин фундаментибиз, ураныбыз, пайдалыбыз деп айтсак да болот да. Динибиздин алхамдулилля бул туган жакшылык каалоо, пайда жеткирүү, кайгы бөлүшүү. Кайгы бөлүшүү. Ошон үчүн иншалла мусулман адам дайыма алхамдулилля бири-биринин пайда жеткиришет, жакшылык каалашат. Эгерде башына сыноо келсе, кайгысын бөлүшөт. Бул мусулман адамдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайсыл үйдө кайгы болсо, менин бу дүйнө менен коштошу кайгым барго, ошону алып барып айткыла, ошол басат деген да. Түшүндүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дүйнөдөн өткөн кайгы ааламга мындай кайгы келген эмес. Аалам, адам зат мындай кайгыны көргөн эмес. Пайгамбарыбыздын дүйнө менен коштошуусу ушундай чоң кайгы. Пайгамбарыбыз айтып атат, пайгамбарыбыз энеден да боорукер. Ан-наби аула бил муъминина мин анфусихим. Момундар, силер өзүңөргө канча боорукерсиңер, пайгамбар андан да боорукер силерге дейт. Сиз өзүңүзгө канча боорукерсиз? Андан да боорукерирээк пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Ушундан улам айтып атат, кайсы үйдө кайгы болуп калса, кайгы болот. Кайгы болбой койбойт. Жоготуу болот, жакындарынан ажыроо болот. Ошондо менин бу дүйнөдөгү кайткан, бу дүйнө менен коштошкон кайгым барго, ошону алып барып айткыла дейт. Тигинин кайгысын басат дейт. Жүрөгүнө рахат алып келет дейт. Пайгамбарыбыз дүйнө менен кайтышты, коштошуптур.
сіздің атаңыз, апаңыз, аялыңыз, күйеуіңіз, балаңыз. Тура пайғамбарымыз айтқан не деген? Көзден жас шығады, жүрек қайғырады. Бір Алла разы болған сөзді ғана айтамыз. Біз Алла Тағаланың тағдырына шек келтірбейміз. Не үшін алдың? Башқа табылмай қалды, дағы жашаса болады эле. Анан тигиндей, анан бір шум ажал, бір нерсе деген сөздердің бардығын қошып алған. О шайтан қоштырған бұлардың бардығыншы. Жоқ. Біз мұсылман адам. Алла Тағалаға алхамдулилля ақиретке сенген адамбыз. Шуның үчүн өткөн адамдын аркасынан садака жария, жакшы иштерди эч качан токтотпош керек. Баарыбыздын башыбыздан алхамдулилля бар нерсе. Өткөн адамдын аркасынан жакшылыктарды уланта бериш керек. Дайыма сооп иштерди, зикирлерди, дуаларды. Эң күчтүү пайдасын биз жеткире турган нерсе бул дуа. Алла Таалам кабыл кылсын. Жаратканым өткөндөрдүн баарын иман саламатта кылсын. Абу Зар разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу кыш мезгилинде, күз мезгилде, суук мезгилде мына жалбырактар саргайып, бутактарынан күйүлүп, куурап ошол учурда чыккан экен да. Анан Абу Зар разияллаху анху бир келип туруп бир дарактын бутагын кармасаң эле күйүлөт го. Эй Абу Зар десе, Абу Зар лаббай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир силкип койгондо баягындай жалбырактары куулап чыккан. Мусулман адам качан намаз окуса, күнөөлөр ушундай күйүлүп түшөт. Кандай мына дарактын бутагынан жалбырактар күйүлүп түшкөндөй деген экен. Намаз жөнөкөй нерсе эмес экен. Намаз жөнөкөй нерсе эмес экен. Бир риваятта Абу Хурайра разияллаху анхудан пайгамбарыбыз айтканда, ас-салату хойру мавзуин. Фаман истатаа ай юксир фальюксир деген. Намаз ең мықты қойылынған. Алланың фарыздарынан ең мықтысы намаз. Нафиллерден ең мықты нафил намаз. Бош уақытты өткөргөндө каяка сарптайын дегенде намаз. Мисалы мен азыр где-то анча бир жарым саат бош уақытым бар. Не кылсам деп атасыз. Ушу өзүңүзгө дүние ахиретиңизге ең пайдалуу нерсеге сарптайын деп атасыз. Не кылайын? 10 жыл отжимания кылып коеюнбу? Же балыкка барайынбы? Же бир партия теннис ойноп коеюнбу? Же мисалы кандай пайдалуу? Мисал айтып атам да мен өзүмдүн тарабыман. Жок, эң мыкты убакыт намаз экен да. Ошо убакытты, бош убакытты эң пайдалуу нерсеге өткөрө турган болсоңуз, койгуңуз келсе, намазга коюңуз дейт. Ставканы каяка коюң дейт? Намазга коюң. Ошон үчүн алхамдулилля, себеп дегенде намазда бир Аллага сиз жүздөнүңүз бар, Алланын зикири бар, Алланын тилаватына Кур'ан бар, дуа бар, пайгамбар салават бар, руку, сажда, эмне деген керемет. Мындайча айтканда бардык периштелердин ибадаттарынын жыйнагы бар. Кээ бир периштелер рукудо, кээ бир периштелер саждада, кыямат күнгө чейин саждада. Кээ бирлери кыямат күнгө чейин рукудо, кээ бирлери кыямат күнгө чейин кыямда. Бул намаз жөнөкөй нерсе эмес да бул. Аллага эң сүйкүндүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтат ба. Жуилатис-сала куррата айни. Менин көзүмдүн кареги, жүзүмдүн кубанычы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга ким рахат жеткиргенди кааласа, намазга турсун. Намазга турсун дейт. Ошон үчүн Алла Таала пайгамбарыбызды ушундай улуу белекти жердин үстүндө эле берип койбой, Алла Таалам өзүнө чакырып туруп, Миражга көтөрүп, бардык улуу сыйлыктарды берип, убадаларды Алла Таалам сүйлөшүп, анан кайтып атканда эми жөн кайтпай мынакы көбүнчө адамдар алхамдулилля кайтып атканда белек берет го. Мынакей белек катары кылып туруп 5 убакыт намазды берген туганда. 50 болчу. Бул дайыма эле угуп жүрөсүздөр, азайтып. Пайгамбарыбыз айтат: "Ас-салату хайру мавдуин." Намаз ең мықты қойылынған нерселерден ең мықтысы ушул, ең жакшысы ушул. Эми фаман истатаа ай юксир фальюксир. Ким күчүнү жетсе, көбөйткөнгө көбөйтө берсин дейт. Кандай десеңер, намазды канчалык көп окусаң, ошончолук окуй бериңиз. Бош убакытта сразу намаздан. Бир конокко барып калдыңыз. Конокту 1 саат күтөбүз. 1 саат жай намаздап келе. Не деш керек экен? Бир yüzді карап отура берелби эми конокто 1 саат. Мени ден солду сурашабыз, өткөн кеткенди сурайбыз, тияк бияк. Анан бир
бирөөнү сындап, бирөөнү ушактап, өзүбүздү мактап, шайтанды сүйүндүргөндүн ордуна анан көрөк жай намазды сала коюп 2 рекет намаз окуп койсо жакшы болбойбу? Бул биздин дүйнөбүзгө да ахиретибизге, кабырыбызга баарына пайда болот бар. Бекер эле убакыт өткөзбөй. Мына нерселерди туугандар колдоно билейли. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, ким күчү жетсе көбөйткөнгө көбөйтүп алсын дейт. Канчалык намаз окусаңыз, намаз бул дүйнөдө эле окуйбуз да, кабырда окубайсыңдар. Бирок Муса пайгамбар кабырда намаз окуп атканын пайгамбарыбыз көргөн. Кабырда. Пайгамбарыбыз Миражга кетип атканда, ошо азыр Палестина бар го, тополоң болуп атат го, Масжид Акса. Ошондойдон көтөрүлүп чыккан да. Кетип баратканда кызыл дөңсө деп айтылды. Кызыл дөңсөнүн жанынан өтүп баратканда пайгамбарыбыз Муса пайгамбарды көрдүм дейт, намаз окуп атканын дейт. Пайгамбарлар кабырларда тирүүлөр. Пайгамбарлар кабырларда эмне? Тирүүлөр. Алардын денелерин жер жебейт. Алардын денелерин жер жебейт. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарлардын денелерин Алла Таалам жерге арам кылып койгон жегенге. Жер жеген арам, жей албайт деген сөз. Пайгамбарлар канча 1000 жыл өтүп кетти, денеси кандай болсо ошондой турат. Пайгамбарларга улуу даражадагы руханиятта Алла Таалага Аллаху акбар канчалык жакындар. Пайгамбар эместер даже, шейиттер. Калыс Алла үчүн жан бергендер Алланын динине. Ошолор тууралуу Алла Таала айтат: "Вала тaqulu", силер айтпагыла, лима юкталу фи сабилилла. Алланын жолунда ким өлтүрүлсө, амуата, аларды өлүктөр деп айтпагыла деген. Не деп айтат? Не деп айтат? Тирүүлөр. Алар кимдер экен? Шейиттер, тирүүлөр. Сиз түшүнөсүзбү, түшүнбөйсүзбү, ал айырмасы жок бизге дейт. Валакин ла таш'урун. Бал ахья, валакин ла таш'урун. Алла Таала өзү айтып атат, аларды өлүктөр деп айтпагыла, алар тирүүлөр. Бирок силер билбейсиңер, сезбейсиңер, түшүнбөйсүңөр силер. Инда роббихим юрзакун. Алар өз Роббусунун алдында шейиттер ырыскыланып турат дейт. Ырыскыланып турат. Кандай ырыскы Алла өзү билет. Эми жөнөкөй үммөт шейиттер, Алла Таалам аларды тирүүлөр деп атса, пайгамбарларчы. Бирок тирүү бу дүйнөнүн тирүүлүгүнө окшобойт ал. Бу дүйнөнүн тирүүсүнө окшобойт ал. Пайгамбарлар алхамна намаз окуган. Мейли. Кандай болгон чакта дагы туугандар, ошон үчүн көп мүмкүн болушунча срок келгенге чейин, ажал келип кеттик дегенге чейин көбүрөөк намаз окуп калайлы. Намазга киргениңиз Алланын приемуна киргендей да бул. Каяка киргендей? Прием эмес да. Падышанын приему бар. Адам сүрдөнөт, адам жуунат, тазаланат, ойлонот, бир жагынан сүйүнүп дагы турат. Мен кирип атам, падышага кирип атам. Себептен ар кимди кабыл ала бербейт падыша. Экинчиден кооптонуп дагы турат. Бир урушуп койсом эмне болор экен деп. Үмүт дагы бар, коркуу дагы бар. Валиллахил масалул а'ла. Алла Таалага улуу мисалдар таандык. Намазга кирип атканда сиз ушундай сезиңиз, Аллаху акбардын Алланын приемундасыз. Каяктасыз? Алланын приемунда. Алланы элестетип көрүңүз, эмне деген керемет. Эгерде ушул руханият менен, ушу сезим менен адам өзүнүн бардык акыл эсин жыйып туруп, шашылбастан туруп, эч бир нерсе алаксыбастан туруп, жакшылап окуй турган болсо бул, ушу сезим менен. Устаздар айтат эле, Монона Ильяс рахматулла алейх, Хажи Абдул Вахаб сап рахматулла алейх айткан экен. Бул киши экөө тең аулиялар. Намаз окуганда алимана, илимдүү намаз окуңуз дептир да. Илимдүү намаз деп нени айтат десе, сиз Аллаху акбар дегенден кийин ошол учурдан тартып ассаламу алейкум намаз бүткөнгө чейин билиңиз кайсы фарыз, кайсы важип, кайсы сүннөт, башынан аягына чейин мээңизден узап кетпесин. Түшүнүктүбү? Мисалы руку кылып атасыз, руку өзү фарызды аткарып атасыз. Белиңизди түп-түз тургандан кийин сүннөт болуп атат, субхана раббил сүннөт болуп атат. Ушулар мээде болсун деп атат.
Кайсы фарыз, кайсы важип, кайсы сүннет, ушунун баардыгын билип окуган, бул билимдүү намаз деп коет экен муну. Анан шейх айткан экен, шейх Абдулла, мен мындай окуй албайм деди. Аллаху акбар деди. Аллаху акбар өзү фарыз. Колду көтөрүү сүннет. Мисалы да, кыям өзү фарыз. Түз турабыз го. Кыбланы караган фарыз. Ушунун баардыгы мээде, кайсы фарыз, кайсы важип, кайсы сүннет мээде. Анан не бундайга намазга 2 рекетке мүмкүн бир саатыңыз кетип калабы? Оңой эмес да. Кимге Алла жеңил кылса ага оңой. Анбет ушундай окуу дегенде мен мындай окуй албайм деп жооп берген экен. Анан көрөк сиз мага мындай жеңилирегин айтыңыз деди. Анда айтыптыр, захидана намаз окуңуз. Захидана деген зайыптык намаз. Зайыптык түшүнөсүздарбы? Зайыт деп коет да, кыргызда зайыт деп экен. Мен немеден карадым эле. Арабтар зохот деп коет. Зохот деп коет. Азыр мен кичине эсимден чыгып атат. Муну сиздерге кандай түшүндүрүп берсем. Зохот дейт да, зайыттык. Аллахумма салли ала сейдина маулана Мухаммад. Эстеп калсам иншалла буйрса айтып берем. Аныңыз кандай десе мындай дептир. Аллаху акбар деген тартып, ассаламу алейкумга чейин Алланын алдында турам деген сезим сизден үзүлбөсүн дептир. Намазга кирдиңиз, Аллаху акбар деп. Ошондо кандай сезим менен туруш керек экен? Алланын алдында турамын деген сезимде. Алла мени көрүп турат болду. Алла субханаху ва тааля. Ушул сезим рүкүдө дагы, саждада дагы, каадада дагы, ар бир рекетинде, аттахиятта дагы, салам айтканга чейин ушул үзүлбөсүн дейт. Ассаламу алейкум деп. Алланын алдында турамын деп. Ана шейх айткан экен, ушуну кыла алам деп турат. Ушундай кылсам болот деп. Бул жерде машалла бизге бир чоң сабак, Биз аракет кылышыбыз керек, намазды Алланы көрүп тургандай болбоду дегенде, Алла мени көрүп турат деп ибадат кылышыбыз керек. Савабу руку ва суджуд фи сала, эми руку менен сажданын сооптору. Куранда Алла Таала айтат: "Я юхалладина аману рукау, я юхалладина аману рукау васджуду ва'буду раббакум ваф'алу хайр ла'аллакум туфлихун." Хач сүрөсү. Имандуулар, силер руку кылгыла дейт. Руку Алланын буйругу экен. Руку кылуу Алланын буйругу. Алланын фарызы деп туруп руку кылышыбыз керек мына. Васджуду, сажда кылгыла, Алланын фарызы деп туруп мына. Жөнөкөй эмес. Мени жараткан, мага өмүр берип жаткан Алла Тааланын буйругу руку кылуу. Сажда кылуу Алланын буйругу бул. Сахабалардын сыпаттары руккан, суджадан. Булар кандай эле? Булар өтө көп руку кылат эле. Өтө көп сажда кылат эле булар. Буларды көрөсүн, руку кылып атканын көрөсүн, же сажда кылып атканын көрөсүн. Бул бекер пост көрбөйсүн буларды. Ойноп чөсөп анан тияк-пияк ойноп аткандар. Жок, буларды көрсөң, же рукуда, же саждада көрөсүн dedi. Мынандай улуу муун, асыл муундар өткөн. Бир рукуда таң аттырган, бир саждада таң аттырган. Айтып коюшчу экен, бүгүнкү түн рукунун түнү деп коет экен. Бүгүнкү түн сажданын түнү деп коет экен. Имам Абу Ханифа рахматулла алейх, биздин Ханафи мынакей мазхаб деп коебуз, мазхаб башчыбыз. Вамтазул яума айюхал мужримун деген бир ушул аятты таң аткычакты айтып өткүп кетет. Саждада дейт. Айдан алар руханияты кандай? Бизге азыр айтсаң айтат, мээңе кан куюлуп калат, тез тур дейт. Алардыкы бөлөк, бизде бөлөк каяктан. Ана аларда кандай эле. Аллаху акбар. Hazret Usman razıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güya olası 3. halife. 2 reket namazda Kur'an'ın başından ayağına çeyin 2 reket namazda okup koyup çıkan. 1. rekette 15 para, 2. rekette 15 para. Bir sahabalar kıyamda tur okup, yoksa rüküde turganda kıymıldamazlıktan. Kanatlılar gelip üstüne konup kalatıyor da. Ana uçup ketiyor, kayra geliyor. Kıymılday versen kaysı konat. Elesетip көрүңүз, булар түркү эле болуп калган. Кандай лакаптар бар? Мечиттин түркү деп ат коюлган, саждада деген. Ошон үчүн мына рүкү Алланын фарызы, сажда Алланын фарызы. Алланын буйругу бул. Ваф'алу хайр, жакшы иштерди кыла бергиле.
Ва'буду раббакум, робуңарга ибадат кылгыла, жакшы иштерди кыла бергиле, лааллакум туфлихун, мүмкүн силер ийгиликке жетерсиңер. Дүния ахиреттин бактысыздыгынан кутуларсыңар. Дүния ахиреттин бактысыздыгынан кутулуу рүкүдө, саждада, ибадатта, жакшы иштерди кылганда. Мухаммадур Расулуллах, Мухаммад пайгамбарыбыздын, Мухаммад пайгамбарыбыз Аллахтын элчиси, "Валладина ма'аху ашидда алал куффар рухама байнахум", мынаке. Эми пайгамбарыбыз менен бирге сахабалар. Алар өз ара өтө райымдуу эле. Душмандарга, капырларга катуу эле. Тарахум руккан суджада. Сен аларды көрөсүң. Рүку кылып аткан абалдарында, сажда кылып аткан абалдарын көрөсүң. Ябтагуна фадла миналлахи ва ридвана. Алар Аллахтын айкөлдүүлүгүн, разычылыгын издеген. Алар бир адамдын бир мактоосун, адамдардын маша алкышын, андайларды издеген эмес. Алардын жүрөгүндөгү ниет, умтулуусу Аллахтын айкөлдүүлүгүн, разычылыгын издегендер булар. Рияköрлүктөн таптаза. Мынаке, симахум фи вужухихим мин асари суджуд. Алардын белгилери жүздөрүндө сажданын таасирлери бар дейт. Жүздөрүн караганда машалла көрүнүп турат. Сажда менен жашаган киши экен. Жүздөрүндө көрүнүп турат. Тирүү кезинде дагы, өлгөндө дагы. Субханаллах. Канча деген өлүктөрдү жуудук. Адам жүзүнөн эле көрүнүп турат. Сажда кылып өлгөн киши башкача. Башкача. Саждасы жок өлгөн киши башкача. Адам өлгөндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын таалимдеринен бир таалим ушул: жууганыңардан кийин ошого атыр сүйкөп коет. Кайсы жерге? 7 мүчөсүнө. Пайгамбар 7 мүчө менен адам сажда кылат. Сажда кылганыңызда пешене, 2 алакан, 2 тизе, 2 пут. Канча болду? Ушул 7, ушул жер сажда кылат да. Ошол жерлерин атыр сүйкөп коюла деген. Атыр сүйкөп коюла деген. Аллаху акбар. Кайсыл жер сажда кылса, кыямат күнү ага от тийбейт. Күнөөлөрдүн себебинен башка жерлерине тийиши мүмкүн, бирок сажда кылган жерлерине от тийиши мүмкүн эмес. Отко арам деген да. Ошон үчүн сажда, Аллаху акбар, өтө улуу ибадат туганда. Сахабалардын мынаканын айтып атат Алла субханаху ва таала, Кур'ан бул симахум, алардын белгилери, өзгөчөлүктөрү. Фи вужухихим, жүздөрүндө, мин асари суджуд, сажданын таасирлери жүздөрүнөн чыгып турат. Сажданын таасирлери жүздөрүнөн чыгып турат, кадимкидей пешенелеринен чыгып турат алар. Уқба ибн Амир разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан уккамын дейт: "Ма минкум мин муслимин ятаваддау фа юхсинул вуду, thumma yaqum fa yusalli rak'atayn yuqbilu alayhima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu al-janna." Раваху Муслим. Имам Муслим рахматуллахи алейх өзүнүн сахих хадисинде алып келип атат. Уқба ибн Амир деген сахаба болгон, радияллаху анху. Пайгамбарыбыздан уккамын ошол хадисти дейт. Кайсы мусулман даарат алып, дааратты толук алып, чырайлуу кылып, сүннөтүнө ылайыктуу кылып, андан кийин намаз окуганга тура турган болсо, жүрөгү менен дагы, жүзү менен дагы, башка нерселерге да алаксыбай, толук көңүл коюп, буга бейиш важип болду дейт. Буга эмне бейиш? Важип болду дейт. Сөзсүз деген сөз. Абу Хурайра разияллаху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир кабырдын жанында өтүп баратып, анан айткан экен: "Ман сахибу хадал кабр?" Мына кабырдын ээси ким деген экен. Факалу фулан, сахабалар айтыштыр, паланча бир киши дептир. Өлгөн кишини айтты. Пайгамбарыбыз айтты: "Ракаатан ахаббу иля хада мин бакияти дуньякум" деп. Ушу 2 рекет ушуга сүйкүмдүрөөк эле бүткүл дүйнө калган дүйнөгө караганда деген. Чыныгы бу дүйнөдө да алхамдулилlah пайдасы, берекеси, нурлары, сырлары, касиеттери намаздыкы эбегейсиз. Бирок акыйкаты кабырда көрөсүз. Намаздын чыныгы акыйкатын ошо кабырда көрөсүз. Толугу менен ахиретте көрөсүз. Алла кыямат күнү пендеден эң биринчи суракка ала турган нерсеси намаз деген. Аввалу ма юхасабул мар.
Yevман қияма ас-сала. Birinci esepке тартынады. Намаздан. Алла birinci сізден намазды сұрайды. Башқа нәрсені қоя тұрыңыз. Қандай киіндіңіз, емнені іштіңіз, қанша жол той өткөрдіңіз, қай жерге бардыңыз, қай жерде жүрдіңіз. Тоқта сен намаздан. Намаз. Ошон үчүн туғандар, намазға иншалла көңіл бұрайлы. Бекем қайра айтып отқанымыз, иншалла мынаны. Қабырдағы айтып отқаным, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисі келеді да, Мушкатул Масабих деген кітапта бар. Адамды қабырға қойғанда ше, ошоны қайра адамдар көмді. Пайғамбарымыз хадис айтқан, өлікі жан салат. Түсіндіңіздер? Қайра жан салат сұрақ үшін. Азыр жан жоқ та, жанды қайтарып салақ сұрақа. Ошондо адамдар баяғы үйлеріне қайтып кетіп отқанда, бұт киімден доғышын ұғат деген. Тып кетіп отқандары доғышы ұғылып тұрады екен, өлікі. Уже алар кетіп отады, уже бітті. Сені көмді, кетіп отады. Мункар накир келеді. Мункар накир деген екі періште специально қабырдағы сұраққа бөлінген. Алар бетаныш, сөзді мәнісі үшін мункар накир деген. Сіз өмірі көрген емес, бірінші жолы көршесіз. Қабырда бірінші жолы, аны сіз еш қачан дүниеде көрген емес. Телевидениедан, ютубтан, түштен, вообще көрген емес. Бірінші жолы көресіз ошан. Анан ошолорду жан салгандан кейін, алар эми сурайын дейт да. Сурайын дегенде, бұл көзін уқалайды екен. Ушундай сезилет екен, азыр күн батайын деп аткан учур. Эрте менен коюлуу, кечинде коюлуу айырмасы жок. Күн батайын деген учурда ушундай буга сезилген абал болот экен да. Аны айтат экен, булар эки сурайын десечи, токтоп турлачы, мен намаз окуп алайын дейт экен. Не дейт экен? Сурагыңарды кийин кыла бересиңер дейт. Азыр мен намаз окуп алайын, намаз каза болуп кетпесин дейт экен да. Шашытат да. Күн батайын деген учурда деп. Токтоп, мени кое бергилечи, мен намаз окуп алайын дейт экен. Анан бул экөө айтат экен, токтоп берди. Каякта берди азыр намаз окуй турат. Сурат. Анан субханалла ушул жерде бир алымдар жазганы да. Ушинтип ким айта алат деген да. Алла барыбызга товфик берсин. Барыбыз ушундай деп айтып калайлы ылайым эле. Бирок ким айта алат дейт? Ким бу дүйнөдө намазга бекем болгон болсо, ошол айта алат, башкасы айта албайт. Каза кылып баары бир эчтеке эмес, кийин деле окуп алам, ал айта албайт а жерде. Ким ошо намазды убактысынан өткөрбөй окуп жүргөнгө аракет кылып, жөн чыйпый чыгып кетип, той болуп атабы, башкасы болуп атабы, иши болуп атабы, мен намаз окуп алайынчы деп шашылгандар, намаздын убагынан өткөрбөй, өз убагында окуп калайын дегендер, кабырда да ошо шашылып калат ошол жерде окуганга. Аллахым барыбызга товфик берсин. Субхана раббика Роббана атина фид дуния хасана ва калгандарын Кудай калса эртеге аман болсок, Кашкары мечитте сабак. Биринчи күнү тиякта сабак. Базар күнү бул жерде. Баарыбыздан. Бир суроо бар окшойт. Устаз, шлакоблок менен тургузулган дубал стена болсо, сыртын шыбак кылса болобу? Күлгө жин шайтандар келет деген чынбы? Айтып коюңузчу, зыяны жокпу? Зыяны жок. Кыла бересиздер. Бемарал, мейлиби? Эми баягы бизде ушундай сөздөр бар. Күлдөбө деп коет, ошо тебелебе келет, тигинтпе келе мынтип, күйүлгөн нерсе тияктагы. Шлакоблок эч кандай таасири жок. Жиндерди, жин шайтандар андан башкасына сактаныңыз, ал страшный жерде. Андан башка жерлерде. Күлдөбөлөрдө анан неме эмес ошо. Адеп үчүн айтылган нерселер. Албетте мынау немелерде алар оттон жаралган, күйгүзүлүнгөн, анан кийин алардын ушундай көбүнчө мусур, жаман жерлерде, нажас жерлерде көп жүрөт дегендер келет да. Анан кийин мына жердеги атым эле булардын тамактары айтылынат. Алар тезектер депчи, сөөктөр депчи. Атак иншалла эч кандай зыяны жок. Убакыт болду барбы же? Эмне ана дың-дың болуп аткансаң эми алаксыз койсуңардан да. Суроо бере берем. Иә. Кандай дейсиз? Балабызды? Окугангабы? Кабыл алып атпайбы? Эртерээк болуш керек да. Эме кылып, мына Ленинградскийде бар го? Ленинградский көчөдөчү. Иман деген мечит бар.
О, Молодая гвардияга жетпестен, оң жақта. Ленинградский көчө. Ошол жерге Иман мечитине жетпестен бир 50 метр бактын арасында ошо ислам институты бар. Кутайба деп. Ошол жерге бир эртерээк алып бардылар. А балдар уже окуу баштады да жерде. Кабыл алып бүтүп окуп атпайбы уже? Жок. 9 же 10 болчу ушундай. Бүгүн канчасы окуп калды? 11-и? Эчтеке эмес, алып бара бериңиздер. Алып бериңиздер. Айтып коебуз иншалла. Башка? Намаз окуп атканда бүтүн болбойт да. Эчтеке эмес. Болушунча. Ал үзүр ал. Окуй бересиң. Башка бирлерден мени көрүп, ушундай окуп кетпейт деп Жок, аны үзүр да эми. Бир отуруп окуса, ошо отуруп окуйт, мен да отуруп окуй берейин деген сабак эмес да бул. Чын да. А мүмкүнчүлүк болсо, азыркыны путты кайрыш керек. Эстегенде намаз боюнча айтып коеюн. Сажда кылганда көптү байкап калабыз да, мешитке кирип атканда. Алхамдулилlah, намаз окуганыңыздарга, жоксо бардыгына окуп аткандарга, өзүбүз деле окуп атканыбызга шүгүр. Бирок кээде кичине кемчиликтер бар, ошолорду оңдоп коюшубуз керек. Ал мындай. Саждага барганда намазды путтучу тик сайып коет экен да. Андай болбойт. Кайрыш керек. Манжаларды каяка кайрыш керек экен? Сүннөт боюнча манжаларды кыблага кайрыш керек. Сайып койсо болбойт. Пайгамбарыбыз кайрыгыла деген. Сиз кандай өзүңүз, колуңуз, баарыңыз жүздөнүп атасыз. Путту дагы жерге жүздөтпөй, кыблага жүздөтүп коюңуз. Манжаларын. Эбеде кээ бир адамдардын эми манжалары кайрылбайт. Ал кыйнабай эле койсун мейли. А бирок жерден көтөрүп койбоңуз. Жерге туруп турсун, бирок ошого кыблага каратыш керек мындай кылып. Эми отурасыз го, аттахиятка келесиз саждадан кийинчи. Отурганда дагы бул оң бутту тике коюп туруп, манжасын кыблага каратыңыз, сол бутту жаткызасыз го. Ошондо дагы мүмкүн болсо манжаларын кыблага каратып коюңуз. Бул алхамдулилlah кыблада карап турсун деген сөз да. Анан кайра алхамдулилlah дагы саждага, мисалы, кыямда кандай турсаңыз, саждага барганда пут ошондой эле турат. Экөөнү бириктирип эле, ошо кандай абал болсо ошо бойдон эле. Аттахиятта дагы, кыямда дагы бириктирип эле. Эки хадистен келет, бириктирүү дагы хадиси бар, бириктирбеген. Биздеги Ханафи мазхабтагы фатвалар кандай абал болсо бириктирбей ошо бойдон эле коюу деген. Буда да бул Бара разияллаху анхудан хадис бар, бириктирүү боюнча Айша энебизден хадис бар. Биздики бунусун алган. Риякөрлүк? Жок, рия жок берде. Рия көрсөтүү үчүн да. Рия көрсөтүү үчүн. А бизде жок андай. Жок. Суроо мындай болуп атат. Шам 3 рекет окулат, а? Келип имам менен бир эле рекет окуптур. Имам салам бергенден кийин сиздин мойнуңузда дагы 2 рекет окушуңуз керек. Макулбу? Ошо имам салам бергенден кийин турасыз дагы бир Фатиханы окуп, Зам сүрөнү окуйсуз. Түшүндүңүз, а? Бул сиздин мойнуңуздагы 2-чи рекет да. Отурасыз, аттахиятты окуйсуз, кайра турасыз. Туруп Фатиханы окуйсуз, Зам сүрөнү окубайсыз. Мурдагыдай эле. Андан кийин рүкү 2 сажда менен ата кылып коесуз. Эми 3-чү рекетте Фатиханы окуу бул сүннөт. Окубай эле койсоңуз, мисалы, ошончо кичине бир аз мөөнөттө турур. Алда эсепке алына берет. Бирок сүннөтү таштаган болуп каласыз. Ошон үчүн жакшысы сүннөт окуп койгон жакшы. А бизде фикх китептерде келет, унчукпай койсо, же таспih айтып койсо, өтө берет дейт. Өтө берет. Бирок алхамдулилlah 3-чү, 4-чү рекеттерде фарыз намаздын 3-чү, 4-чү рекетинде Фатиханы окуу сүннөт. А бирок нафил намаздарда, сүннөт намаздарда ар бир рекетинде окуу важип. Жакшы эмес. Анан көрө китеп окуңуз.
сабакка катышыңыз, кинолор жакшы эмес. Намаз кабыл болгон десек болобу? Эми мындай деп айтылат, белгилери. Кайсы намазды коркуп окуган болсоңуз, кайсы намазды ихлас менен окулган болсо, кайсы намаздан кийин аркасынан бир жакшы амалга дагы Алла Тааланын жакшылыктын эшигин ачкан болсо, мурункусу кабыл болгондун белгилери дейт. Ачыны акыйкатын Алла Таала кыямат күнү айтат. Бирок Алла Таала жалпысынан Куранда эреже кылып койгон жакшы амалдардын кабыл болуусу үчүн иннама ятакаббаналлаху минал муттакин. Алла кабыл кылат тек гана таквалардан. Жалпы эреже бул. Башка? Кандай? Роббигфирли. Болот. Эки сажданын ортосунда. Бир жолу айтып коюңуз. 3, 5. Нафил намаздарда шашылбай эле айтыңыз. Роббигфирли, Роббигфирли, Роббигфирли. Караңыздар да. Ушул сиз өтө туура суроо бердиңиз азырчы. Мен да айтайын деп жүрдүм эле кабыл. Бул качан эстетүү дагы, эскертүү дагы. Бизде азыр намаз окуп аткан адамдарда эки сажданын ортосунда токтобостон сразу саждага жыгылат да. Сажда кылды, токтобостон. Жакшы эмес. Ушунда бир важип калып кетет. Кээ бир алымдар суннати муаккада деген, кандай болсо дагы улуу бир амал калып кетет. Биз Ханафи мазхабта бир таспинин өлчөмүнчө отуруу важип. Макулбу? Мисалы отургандан кийин Субхана роббиял азим деп ушунчалык канча мин Субхана роббиял азим бир 4 секунддай. Ушунчалык бир таспи отуруу важип. Кээ бирлер суннати муаккада. Кандай болгон чакта дагы эми карап туруңуз. Ушунучу ушул важип амалын кармап калыш үчүн Роббигфирли. Отуруп туруңуз дагы бир 3 жолу Роббигфирли деп турсаңыз, Роббигфирли деп айткан өзү мустахаб эле, эрдечи. Мейли, бирок важипти кармап калыш үчүн болуп атат. Ошого амал кылыш үчүн болуп атат. А биздеги рүкүдөн турганда алхамдулилlah Роббана лакал хамдыбыз бар да. Ошон үчүн кичине туруп ушул кармап турат да. Болсо Роббана лакал хамд өзү бул айтканчы, бул сүннөт. А бирок бул жерден туруп турганыбыз ушул омурткаларыбыз бардыгы ордун жайына келсин, ушул важип амал. Кома деп коет буну. А эки сажданын ортосундагы жалса деп коет. Буга алхамдулилlah өтө пайгамбарыбыз кээ бир учурларда катып айткан. Сен намаз окуган жоксуң, бар кайтып барып намаз оку деген. Эржи фасалли фа иннака лам тусалли. Кайткын бар деп. Ошол да хадистерде келет, ал рүкү менен ошол саждалардын ортосун толук кылып айт эле деген да. Ушул рүкү менен сажданын ортосуна ошол толук кылбагандыкты намаздын уурусу деп коет. Эң жаман ууру намаздын уурусу. Ошон үчүн туугандар иншалла рүкү сажданы толук кылышыбыз керек. Демек мына сами Аллаху лиман хамида дедиңизби? Шашылбаңыз саждага. Кээ бирлер туруп турбай эле көнүп калганда анча-мынча машалла мурдатан намаз окуп жүргөндөр, имамдар деле бар. Туруп турбай эле кетет. Ал сизге үлгү эмес, сиз аны карабаңыз. Ана деле кылып ататкан мага деле окшойт. Андай эмес. Сиз пайгамбарыбызды караңыз. Пайгамбарыбыз айткан: "Соллу кама раайтумуни усалли." Силер, мени карап намаз окуп аласыздар. Адамды мисалы карап, адамды сиз ал жакта пайгамбарыбыз эмне деп айтса, пайгамбарыбыз мен намаз окуп жатканымдай соллу, намаз окуңдар. Кама раайтумуни усалли. Кандай менин намаз окуп жатканымды силер көрүп турганыңарды, ошондой окуп ала деген. Ошон үчүн пайгамбарыбыз бул жөнүндө өтө катуу сөздөрдү айткан, туугандар. Эске алып коелу. Рүкүдөн кийин турган ошо момент. Туруп турбай туруп саждага кетпеңиз. Туруңуз дагы Роббана лакал хамд бар го, ал рүкүдөн баратканда айтылбайт. Түптүз тургандан кийин айтыла турган сөз. Тургандан бунун вазифасы ушул жерде айтылат. Мисалы мынакей мен рүкүдө турам да, субхана роббиял айтма, сами Аллаху лиман хамида деп турдуңуз. Тургандан кийин турган ушул жерде айтылат. Роббана лакал хамд деп. Ушуну турган авалда айтыңыз сизчи. Кээ бирлер мындай дейт да, сами Аллаху лиман хамида роббана лакал хамд. Ушул жерде битирип коет да. Түшүндүңүзбү? Туруп турбай эле саждага кете берет да. Андай болбой калат ошо. Ушунча бир намаз окуп атсаңыз, ушу доля бир 2 секунд үчүн намазыңызды ушунчалык бузасызбы? Болбойт.
Сіз тұрыңыз, пайғамбар ушуга чейин айткан мынакей мына. Биздин фикх китептерде бардыгы айтылат. Мына омурткалар өзүнүн ордунда түзсүн дейт, бардыгына. Мына ама мындай кылсак толук боло элек да. Түздөр элексиз сиз. Ушул боюнча саждага кетпеңиз. Түп түз туруңуз. Ушул жерде анан кийин Роббана лакал хамд, Роббана ва лакал хамд, Аллахумма лакал хамд, Аллахумма Роббана лакал хамд 4 түрлүтен келет. Бизден фикх мазхабы. Атак башка да хадистерде толтура. Мил ас-самавати ва мил ал-ард ва мил ма байнахума ва мил ма ши'та мин кулли шай'ин ба'ду. Алхамдулиллахи хамдан касиран таййибан мубаракан фи ва мубаракан али кама юхиббу раббуна ва ярда. Толтура. Рүкүдө ушул жерде туруп айтыла турган дуалар да. Ушунун бардыгы эмне үчүн айтылган? Ушул нерсени эске алайлы. Анан кийин эки сажданын ортосунда сиз азыр тура бериңиз. Хотя ошол баягы важипти кармап калыш үчүн Роббигфирли, Роббигфирли, Роббигфирли деңиз, анан экинчи саждага барыңыз. Ошондо сиздин баягы денеңизче баары кулпуңуз уже көнүп калат агана. Кичине бир анан кийин саждага барганга. Сырас кетпейчи. А башка учурларда, нафил сүннөттөрдө башка дагы дуалар бар. Эки сажданын ортосунда. Айтып жүрөбүз го. 7, кээде 5, кээде 4 бирок дуалар бар да. Дуаларды айтыңыз. Аллахуммагфирли, вархамни, ваафини, вахдини, варзукни, ваджбурни, варфани. Керемет. Эмне деген дуалар? Я Аллах, менин күнөөлөрүмдү кечиргин. Я Аллах, мени райымыңа бөлөгүн. Аллахуммагфирли, вархамни, ваафини. Я Аллах, мени бардык жамандыктардан сактагын. Варзукни, мага рызкы бергин, мага хидаят бергин. Мен кемчилдик каталарымы бүтөгүн. Мен даражамы бийик кылгын деген эки сажданын ортосунда дуалар. Анан кийин саждага бар. Башка? Убакыт болуп калдыбы? Азан айтасыңарбы? Кудай кааласа иншалла калган суроолорду ким суроолор болсо эртеге Кашкарыйда бериңиздер, а? Ошондой кылалы. Амин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана.